Ритайым үй бүлөсү менен бул жер тилкесин 49 жылдык мөөнөткө ижарага алып, мөмө жемиш бак дарактарын отургузуп үйүн курган. Ушул жылдын 16 майында Торайгыр Тамчы айыл аймагына караштуу Торайгыр айылынын түштүк тарабындагы дарыянын нугу өз деңгээлинен көтөрүлүп, тургундун короо жайын суу каптаган. Үй бүлөнүн айтымында мындай көрүнүш жыл сайын кайталанат. Бала акырам келип эле эптеп жардам бербесе, бул үйдүн ичине эшиктин астын көрсөтпөй, эшиктин асты эми шумдук эми. 2016 жылдан бери жайгашканбыз. Азыр айтайын дегеним, ошондон бери ушу биздин участканы Торайгырдын суусу каптайт. Биз жылга кайрылабыз. Лесхоздон эч кандай жардам болбой атат. Алар айтат, бизде техника жок дейт. Кетирген расходторум ушу почти 400 миңдей болду. Себеби дегенде эч ким жардам бербейт. Жылга өзүм жасатам, жылга каздырам. Тиешелүү кызматтар кырдаалдын алдын алып, абалды жөнгө салуу үчүн үй бүлөнүн абалы менен таанышышты. Өзгөчө кырдаалдар кызматы аталган жер тилкеси балыкчы тоң аймактар аралык Токой чарбасына тиешелүү болуп, калктуу конушка карабагандыктан аталган аянтты коргоо алардын кызматтык милдетине кирбээрин белгиледи. Бирок ошентсе да айыл өкмөт тарабынан дарыянын каптап жаткан тилкесиндеги нугун казып, жээгин бекемдөө иштери үчүн атайын техника бөлүнөт. Бул участок тилке көл жээкте жайгашкан Токой чарбасына тиешелүү. Бул каналдын нугу айдоо жерлери бүткөндөн кийин ылдый көздөй көлгө чейинки русласы эки жака кете берет, оң сол тарабына. Ал жерден өзлөрү защита кылып бир аз дамба курган экен, ошол жерлерин жырып кеткен. Токой чарбанын жерлерине арендага берилгендигине байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин милдеттерине калкты жана айдоо аянттарын коргоо болуп эсептелинет. Ошол себептен бул жерди коргоо өзгөчө кырдаал министрлигинин компетенциясына кирбегендигин билдиребиз. Биз өзүбүздүн айыл өкмөттүн чек арасында дамбаларды бекемдөө иштерин байма-бай 9-нан 10 майдан баштап жүргүзүп келебиз. Бул жерден эч кандай арыз түшкөн эмес. Биз айылдын ичин сактап калып, жерлерде суу каптагандыгына байланыштуу өзүбүздүн күч каражаттарыбызды, техникабызды, күйүүчү майларын камсыздап, биз дамбаларды бекемдеп, ошондой иш жүргүзүп келгенбиз. Кум, шагыл агып келип, каналдарды толтуруп, нугунан бурулуп кетип, анан жеке тараптын жерлерин каптап кеткен. Анан биз тиешелүү кызматтарды бул жеринде келип таанышып, техникабызды бөлүп берели деген тыянакка келдик. Күйүүчү майларын бул жеке тарап чечип бермей болду бизге. Аталган жер аянты 2 гектарды түзөт. Мындан башка да Токой чарбасына караштуу жер тилкелери бар. Райондун аймагында абанын температурасы жогорулап, кардын эришинен улам дарыянын көл жээгиндеги тилкелери кум шагыл аралашмасы болгондуктан нуктары бурулуп каптап келүүдө. Мунун алдын алуу иштери жүргүзүлөрү белгиленди. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Айбек Жумашев, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.